Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Манюлю Маек. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдылда Иманкулов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Абдылда мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Күлкү өмүрдүн мүлкү демекчи, мына сиз тартып алган күлкү менен жаңы жылдагы кенен кулачын жайып кирип келди десек болот. Анын ичинен абдан коомчулук сүйүнгөн, кыргыз эли сүйүнгөн бир жакшы нерсе, сиз жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин алдыңыз. Бул жалгыз эле сиз эмес, бүт эле кыргыз эли күткөн сыймык болду окшойт. Ошол сыйлык жөнүндө, жаңы жыл жөнүндө бир аз коомчулукка өз оюңузду билдирип кетсеңиз. Рахмат, Кудай буйруса, ушу башталган жыл жакшы жыл менен башталды деп ойлойм. Мен ал немени укканда Ошто элем 31 декабрда. Себеби 1 январдан 7 январга чейин Ошто, 8-9 Ошто неме Жалал Абадта концертим бар эле. Ошол күндөрү сизге сыйлык беребиз деп айтып калышты. Жок, мындай экен да. Сыйлыктын таржыма калын айтып койсоңуз анча-мынча бардыгыбызга табышмак болот. Ошо сыйлыктын таржыма калын айтсам, бул мындай экен. Жанагы көпчүлүктөрү айтып жүрүшпөйбү, мен уккан жок элем, мен билген жок элем. Мен наам алганымы машинеде кетип атып уктум. Анан такыр эле күткөн жок болчумун, тиги башка дегендей. Көрсө ошонун баары калп экен. Андай болбойт экен. Ушуну да билдим. Себеби мамлекеттик сыйлык алганга документ чогултуп бермей сайын аны бербейт экен. Декабрдын 10-дорунда президенттик аппараттан мага звонок болду. Лично президенттин немеси, тапшырмасы тез аранын ичинде документиңизди алып келип тапшырыңыз деди. Кашайып, мен дагы 10 күндөн ашыгыраак убакыт жүрүп алдым. Тапшырбай, себеби колум бошобой. Анан дагы звонок болду. Ошентип анан документ барды. Мен билбей калган жокмун. Бирок болбойбу деген күмөн бар эле. Бирок акыры ушу жаңы жылга чейин берилет деген имиштер угулуп күтүп аткан болчумун. 31 декабрда Ошто элем. Эртең менен саат 11-лерде экен. Бир Токтогулдук байкем бар, Самидин Куланбаев деген мурда аким болуп жүргөн. Биринчи ошол киши айтты. Сизге сыйлык берилери жөнүндө. Мына келди президенттин указы сайттарга чыккандыгы жөнүндө. Мына келди бүгүнкү өлкө башчысы ушул биздин чындыгында эмгек кылып, бирок сыйлык албай жүргөн жарандарыбызга, артисттерибизге, инсандарыбызга көңүл буруп жаткандыгынын бир чет бучкагы сизге берилген сыйлык экени. Ал киши өзү көңүл буруп, ушундай таланттуу артистибиздин бүгүнкүгө чейин сыйлыгы жок экендигине жеке өзү көңүл бургандыгы ошол экен. Мен дагы көгөкөмүн деп койдум, пока президент өзү айтмайынча жүрдүм көгөрүп. Жакшы экен. Жакшы нерсе экен. Абдылда байке, мына сиз деген биз байкашыбызча ушу акыркы жылдары 3-4 президент алмашты, бирок деген эч качан тайманбай, тайсалдабай эле ошолордун кемчилигин тамаша аркылуу сиз деген президентке кайрылуу жазбайсыз, же болбосо гезитке акча төлөп заказ бербейсиз. Жөн эле мындай өзүңүздүн тамашаңыз аркылуу эле жеткирип коюп жүрөсүз. Бирок ошондой тамашалаган учурда кээ бир сиздин коллегаларыңыз ошо президент тараптан, же болбосо күч органдары тараптан кысым, басым болгону, үйгө чейин текшерип келишкендиги, куугунтук жасагандар жөнүндө айтылат. Сиздин учуруңузда ушундайлар болдубу же андай болгон жокпу? Бул мындай куугунтук деп айтканга туура келеби келбейби билбейм, бирок бут тозуулар болуп келген. Мисалы Аскар Акаевичтин убагында мезгилинде ошо залды бербей коюу чалабыла мындай неме эмес болуп келген. Бирок мен именно Аскар Акаевич ушуну кылды деп эсептебейм. Бер жактагы эле кыргызча айтканда баягы кошоматчылык оорусу ашынып кеткендердин жасаган иши болуш керек деп ойлойм. Себеби
Себеби Аскар Акаевич президент болуп турганда ушул филармонияда республиканын бардык районунун акимдери, губернаторлор, министрлер, депутаттар катышкан абдан чоң жыйын болгон. Ошондо биз аралаш болуп, мен, Рахман, Манас, Жамбыл болуп, баягы ким аким деген интермедиябыз бар эле, баягы ошол кездеги кадровый саясатты сындаган. Ошондо Аскар Акаевич атайын издетип, бизди таптырып, ошол жыйынга ойноткон. Ойнотуп, өзү отуруп, абдан күлүп, неме кылып, даже жыйында чыгып, көрдүңөрбү, биз кандай болуп атабыз деген ушундай ойлорун айткан. Экинчиден, алайда Курманжан Датканын тоюнда президент конок болуп аткан бир топ кишилердин көзүнчө, коноктордун көзүнчө чоң боз үйгө Жаныбек Раматылык Алыкуловду чакырып алып, өзү мени туура деп тууратып, анан колунда саатын подарка берген. Демек, мен ал кезде Аскар Акаевич өзүнүн мындай немеси менен бизге тоскоолдук кылган деп айта албайм. Болгон, бирок башкалар болсо керек. Экинчиден, Курманбек Салишевичтин убагында дагы көптөрү айтып мындай неме кылып жүрүшөт. Балким көрбөгөндөр, билбегендер, Бакиевдин убагында булар андай неме ойногон эмес, башка дегендей, айда ойногондо да айда укмуштай нерселерди ойногонбуз, эл күбө. Мына ошол Курманбек Салишевичтин убагында мынабу Манас аэропортундагы Американын авиабазасы менен каттагы азыркы турган Россиянын авиабазасынын ортосунда мамилени баягы Кыргызстан тигинисинде, мунусунда көңүлүн кыя албай, же ачык айта албай турган моментте ойногонбуз. Бирок анда дагы Бакиев Рахманды чакырып, бизди чакырып дегендей, анан бир микроавтобус алып берген. Мына саясатта, мамлекетте ушундай болуп турган нерселерди ушундай тилдер менен айтып туруш керек. Бул керек деп ал киши машина алып берген. Чыны менен катуу бут тозу керек болсо кемсинтүүгө чейин барган, бул Атамбаевдин убагында болду. Бул чындык, Бул кашкайган чындык. Телевидениелерге апарып акчабызды төксөк дагы, төгүлгөн акчабызды дагы жөн эле концерттик программаны эмес, жөн эле мындай концерттик роликти, ушул жерде концерт болот баланчадан баланчага чейин деген роликти кетирбеген күндөр болгон. Төккөн акчабызды кайрып берип койгон күндөр болгон. Мындай сулууча мен ачыгын айтканда Кытыерде болгон, Пирамидада болгон. Дагы ушундай толтура. Анан зал бербегендер, барсаң ар кандай шылтоону айткандар, бош эмес, болбойт, тигиндей мындай деген кээ бирлери ачык эле айткан ситуацияны көрүп турабыз. Силерге бере албайм деп эле. Анан азыр Кудай буйруса андай жок. Бул президент дагы ошо тамашаны жакшы эле, туура эле кабыл алган киши окшойт деп калдык. Себеби дегенде андай азыр жок. Андай болгон жок, Андан кийинки сурообуз мынакей, көбүнчө артисттер сахнада башка жашоо менен жашап, сахнанын артындагы жашоосу башкача болот, мисалы үчүн. Сизди көргөндө баары эле күлүп, жайнап эле, төгөрөңүз төп келип, баары эле жакшыдай сезилет. Мүмкүн сиздин да өзүңүздүн сахнанын артындагы бир ойлоруңуз, ой толгоолоруңуз бар. Же болбосо бул пендебизде баардыгыбызда эле жетишпеген нерселер бар. Ошо бир эл билбеген сахнанын артындагы эмне копия сырыңыз бар? Эл билбеген деле андай эле орчунду эчтегем жок. Жетишпеген нерселерди толтуруп, азыр деле жетишпей атат. Адам өзү ушундай экенбиз да. Анын үчүн топу кылыш керек экен, башка болуш керек экен дегендей. Анан үй бүлөңдөгү өзүңдүн жеке
немеңдин баарын эле телефонго тартып мына мен минтип атам, мен тигинтип атам дегендерден эмесмин, андай нерседен алысмын. Анын бардыгы ал өзүнүн үй бүлөнүн өзүнүн проблемасы, өзүнүн жетишкендиги, өзүнүн башкасы. Ал менин үй бүлөмдүн немесине кимдер кызыктар, ал кимге кереги бар? Мындан келе сиз бүгүнкү жашыңызга Кудайга шүгүр деп эле жашап келесиз болушунча эле. Андан кийинки суроолор биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолорго өтсөк, анткени биз сизди кирет дегенден кийин көрүүчүлөрдөн бир топ суроолор келди эле. Алгачкы сурообуз: өмүрүңүздө ыйлап көрдүңүз беле дейт. Азыр деле ыйлайм. Андан кийинки сурообуз: Ырыспай Абдыкадыров, раматылык аксакал менен мен Ырыспай экенин өмүрүнүн акыркы 10 жылдын ичинде мен ак ине болуп жакшы жүрүп калдым. Тоgonешпай, башка тигүү. Ошондо Ырыспай аке айтып койчу, Абдыкадыр, мен ыйлабаган кишини жек көрөм деп койчу. Себеби ыйлабаган кишиде жүрөк болбойт деп койчу. Андан кийинки сурообуз: артисттер көбүнчө 2-3 аял алат, сиздин канча аялыңыз бар дейт. Эми менде бир эле аял бар. Бир эле аял менен жашап келатам. Али күмөндөрдүн тоюнда бир попытка кылган деп күмөндөр айтып жүрүп, азыр ар кимисе айтып жүрөт. Анан андай попытка деле болгон эмес. Андан кийинки сурообуз: сиздин кесиптештериңиз дейт, жанагы чогуу иштеп жаткан кодулдарго менимче айтышына караганда, алар дейт көпчүлүгү абдан байып, 2-3 этаж үй салып, көп бир олжолуу жашап жаткандарына кабардарыбыз бар. Сиздин жашоо шартыңыз кандай дейт? Эми Кудай буйруса бардыгынын өзүнүн жарашына жараша турмушу бар. Мен азыркы турмушума капа эмесмин. Кандай мындай укмуштуудай үй болбосо да өзүмө жарашыктуу үй бар. Сиз өзүңүз уулуңузду үйлөп же кызыңызды бергенде куда сөкүп барганда ушинтип эле күлдүрүп бересизби же ал жерде куда катары өзүңүздү мындай жогорку деңгээлде алып отурасызбы дейт? Жок, кайра кудалар менен кайра жакшы болбойбу. Кудалар менен отурганда кенен кесир отурасың да. Куда деген ким бул? Биринчиден абдан сыйлуу, абдан мындай жакын, бир туугандай кишилер болуп калат. Эгерде кызың балаң, кызың менен күйөө балаң менен келиниң ынтымактуу жашап, бала чакал болуп атса, ата-энелер андан ысык болбойбу. Бактысы ошондо да. Анын өзүнүн рахаты чоң да. Саясатчылардын арасынан ушул өзүңүзгө кумир тутуп, ушул адамдын адамгерчилиги абдан жогору деп баалаган кишиңиз барбы дейт? Ушул таптаза ушундай мамлекеттик кызматкер деп да чыныгы ушундай неме киши деп мен Абсамат Масаличти айта аласыз, айта алам. Себеби аркасынан бир жаман сөз ээрчиген жок. Ал кезде кандай гана кызматтарда отурду. Бирде бир азыркыдай болуп тигини ала калайын, муну жула калайын деген нерсе болбоптур жана кишиде. Мына Турдакун Усубалиевич 24 жыл мамлекетти башкарып отуруп, анда баягы союз мезгилине кетти көпчүлүгү. Бирок а киши деле мына азыр Кочкордо нары өтүп, бери өтүп, биз эми республиканы кыдырып жүргөн киши катары билебиз да. Антип хан сарай салбаптыр. Айлы накта жолдун жээгинде үйү да турат. Карапайым эле мындай неме кишилер. Чыныгы мамлекет үчүн кызмат кылгандар ушуларга деп калам. Андан кийинки сурообуз: сиз деген көпчүлүктү күлдүрүп, жакшы тамаша тартуулап келесиз. Ал эми сизди бирөө күлдүрүп, абдан бир ошого бир кумарлана күлгөн учуруңуз болду беле дейт? Ой, мен далай эле күлөм. Мен өзүм күлкүчүмүн өзү. Мен өзү сахнада, менде бир оору бар. Сахнада бир белекет болуп күлүп алсам, такыр токтобойм. Раматылык Манас Бердибеков баягы интермедия ойноп атканда менин эмемди билет эле дагы ал эл биякта калып калып эле мени күлдүрүштүн аракетин кылчу эле. Күлүп алсаң болду. Тамашаны айта бересиз интермедиянын этегине чыкпай күлгөн боюнча чыгып кетип калган күндөрүбүз көп болгон.
кудулардын ортосунда ынтымак жок деген нерсе көп учурда айтылат дейт. Бул ошол аксакал кудул катары сиздин пикириңиз кандай дейт? Ким менен кимдин мамилеси кандай экенин билбейм. Мен балдардын баарысы менен эле мамилем бар. Жолдош менен деле. Мисалы мен кандай, мен мисалы Рахман, Жамбыл, Күмөндөр, Жаныбек өлүп калды, Борончу, бири-бирибизге болгон мамилебиз жакшы эле. Тынар, Ырысбек, аны мен ар жагында балдар менен гастролдоп жүргөн эмесмин. Азыр деле көп алар менен гастролдобойм, башка болбойм. Бириксек, бир чоң концерт болуп калса, ошол концерт учурунда гана болуп калышыбыз мүмкүн. 1-2 сааттын ичинде адамдын жаман жакшысын кайдан билесиң? Анан анын аркы немесин билбей туруп, көрбөй туруп, анан бирөөнүн сөзү менен, бирөөнүн тили менен, бирөөнүн бир берген немеси менен тигиндей экен, бул мындай экен деп айтыш кыйын. Антип адамга баа бербеш керек. Сиз деген ошол кемчилигин айтып, же болбосо тамаша аркылуу айткан президенттерден, мисалы үчүн Россияда, Москвада Владимир Владимирович көп учурда ошо кудулдардын концерттерине келип катышып, өзү жөнүндө угуп, мындай бир жакшы машырланып отурган учурлар болот экен. Бизде ошентип президенттер атайын ошо кудулдардын концертине келип көрүп отурган учурлар болобу? Сиздер аларды чакырасыздарбы же келишпейби дейт? Бул мындай да, президент, премьер-министр, төрага концерт келип көрөт, анан көрбөйт деп капа болуш бул туура эмес. Себеби алар деген жазылган мыйзам бар. Алар протокол менен жүрүш керек. Алар келип концерт көрүш үчүн, мисалы үчүн үчөө төрага, премьер-министр и президент. Булар көрүш үчүн элдин баарын тапыратып, аекте неме жүрүш керек, өзүң билесиң, туурабы? Анан келип концерт көргөндөн ашыгысы чыгарып жүрбөйбү алар? Андан көрө тынччылык көрсөтүп, анан ошон үчүн алардын келген келбегенине капа болуш туура эмес. Мен бир гана нерсени айта алам, дайыма айтып келем. Кызматта болобу, болбойбу, кайсы маал, эмне эч кандай неме кылбаган бул саясатчылардан Мадымаров Атакан Кижанбаевич. Бул айтып да келет, айтпай да келет, кызматта жүргөндө да келчү, кызматы жок жүргөндө да келет. Кээде барам деп айтырып калат, анда орун ырастап неме кылып калабыз. Кээде эчтекесин билгизбейт, залга чыксаң отурган болот. Анан чыгат, алдагы өзүңөр билесиңер, Атакан Кишанбаевди баардыгы билет. Ада абдан тамашаны сүйгөн, сөздү баалаган, кырааты менен сүйлөгөн неме керек болсо анча мынча критика айтып кетет. Мунуңар болгон жок, берди мындай кылыш керек, терден аша чаапсыңар, берден мындай проблемалар бар, шуну дагы кошуп айтып тургула деп кетет. Кээде кабинетке, гримерныйга кирип алып, программа жөнүндө айтасыңдар да айтат. Мындан келди саясатчылардан ошол Атакан Кимсанбаев концертке катышып турган. Андан кийинки сурообуз, сиз жашооңуздун жарымынан көбүн эле гастролдо жүрөсүз дейт. Буга келинчегиңиздин көз карашы кандай жана канча уул кыз баланы тарбиялап келесиз? 4 балам бар. 2 кыз, 2 балам. Анан бир баламдын, инимдин баласы да мага тиешелүү. То есть мен үйлөнтүп, мен жайлантып дегендей, ошо ягын кошкондо азыр колумда кичүүсү гана. Калгандарын 2 кызым турмушка чыккан, 2 балам үйлөнгөн. Улуу кызымдын 5 кызы бар. Баламын 2 кыз, 2 эркек, 1 баласы бар. 1 кызы. Анан кызымын 2 баласы бар. Жана берки мага таандык инин баласынын 1 кызы бар. Кудай буйруса дагы эмем деп турабыз. Анан кичүүсү студент. Жеңенин абалы сиз жашоонун жарымы гастролдоп жүргөндө? Мындай аны артисттердин көбү эле билет. Мен өзү мындай неме эмес, ушул концерт койсом дагы баягы
кирме келчү эмес. Эл катары эшиктен кирип, кайра эшикте күтүп турат эле. Себеби дегенде мен артист катары, мындай неме катары аекте коллектив болот, башка болот дегендей мен өз кухнямды бала чакама, үй бүлөмө көрсөткүм келбечү эмес. Бир 3 жыл болуп калды. Азыр гастролго чыксам дагы дайыма жанында жүрөт. Себеби дегенде мурдагыдай ден соолук жок. Сумкалап дары ичем. Ысык чайды көтөрүп жаныңызда. Аны убагында бирин ичсем бирин унутуп калам. Башка болуп калам. Себеби жүрөктөн улам больницага жатып турам. Ошондой өнөр таап алгам. Тиги 3 жыл болуп калды. Мен бир жака чыгам дегенде эле аялыма мурда бала чакаларым кетиңиз, барыңыз, кошо барыңыз деп турушат. Жакшы экен анда, келинчеңиз ар дайым жаныңызда экен. Эми сизге болгон акыркы сурообуз, ошол сиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин алып жатканда өлкө башчысы сиздин кулагыңызга бирдеме деп шыбырагандай болду эле. Ошол бүгүнкү күнгө чейин табышмак болуп жатат. Эгер мүмкүн болсо айтып кетсеңиз, ал киши сизге эмне деп айтты? Аны президент күлүп атканы мен да күлдүм. Себеби дегенде ошол жердеги жыйындарга да отургандарга да билинбей калды, себеби угулбай калды, микрофон неме болуп. Жанагы биз бир интермедия ойноп, мен бир шляпа кийип, анан плащ кийип, тиги гаи каракулжалыкмын десе, ос садагы болоюн деп үрүп атпайынбы? Ага чейин гаини айда кыйнайм да, мен депутат болом. Силер дагы баласыңар да, ошо тиги интермедиялардын башы, аягы мекени неме кылбайсыңар дагы, именно ошондой жерин кыркып туруп, анан кой бересиңер да. Ошондой кылып кой берип, баягы Тарап кетти. Азыр каракулжалыктар кимиси болсо эле ос садагы болоюн деп неме койгон. Анан ал киши да президент да көрөт окшойт. Чыгып келатсам, ос садагы болоюн, токтогулду келеми деп атпайбы. Ошого күлдүк. Президенттин бизди карап отурганга убактысы болот дейсиңби деп анча мынчаны кошуп уруп жүрчү элек. Көрсө көрөт экен. Мындайын сагыраак болобузго. Чоң рахмат Маеңизге Абдулаки, абдан жакшы болду. Бүгүн сиз жөнүндө көп маалыматтарды билдик. Ошол эле учурда абдан жакшы нерселерди билдик. Мындан аркы ишиңизге да ийгилик каалайбыз. 2019-жылы сизге деген жакшы ийгиликтерди алып келсин, ден соолуктуу болуңуз. Жогоруда сиз айтып өткөндөй, бардык эле жанындагы жандоочулар кайтарышып, ачык сөздү жеткирбей, так маалымат жеткирбей келген. Бул биздин ата бабабыздан бери калып келе жаткан бир жаман өнөкөт. Ага карабастан бүгүн биздин ажоонун ошол тамашалап айтып жатсаңар дагы угуп жатканы, бул менимче бир аз элди да кубандырат. Мындан ары дагы ошондой бир кемчиликтер болсо, тамашалап жеткирип турушуңарды суранабыз. Жөн эле угуп турбай, ал киши кайра өзүбүздү тамашага айландырып атпайбы? Мунун баардыгы жакшы нерсе. Жакшы нерсе. Дагы бир жолу Маеңизге чоң рахмат. Рахмат өзүңөргө да. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдылда Иманкулов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.